Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir жолы бізге ушундай насаат айтты дейт. Жүрөктөр корк, көздөрдөн жаш чыгып, жүрөктөр калтырап коркуп. Биз айттык дейт да, о Алланын элчиси, бул коштошуп аткан кишинин насаатына окшоп атат го деди. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай насаат айтты, жүрөктөр коркуп, көздөрдөн жаш чыгып, анан булар айтып атышат да, коштошуучунун насаатына окшоп калды го деп. Ошондуктан анан булар сурашты, фаусина я Расулалла, бизге насаат айтыңыз деди. Осият кылыңыз, керезиңизди айтыңыз деп. Пайгамбарыбыз эмне деди? Усикум би тaqvallah ва сами ва таа. Эң биринчи силерге осиятым Алладан корккула, арам нерселерди, күнөөлөрдү таштагыла. Уккула жана баш ийгиле. Эгерде силерге кул башчы болуп калса дагы, ошондо дагы сөзүн уккула жана баш ийгиле. Кул болсо дагы, бир хадисте ушуга чейин келет, башы мейиздей болсо дагы, капкара кул болсо дагы ага баш ийгиле. Bir gana uçurga çeyin. Aramga buyruq